Азыр эми ошо эмгек акылары же болбосо баягы социалдык пакеттер же баягы пенсия пособияларды эске алганда канча процентке өсүш болду дал келди? Мисалы, да, бюджет көтөрүлүптүр. Айлыкка салыштырмалуу канча процент болуп калат ошондо? Жалпылай айтканда. Урматтуу Илимбек Кубанычбекович, айлыктардын көтөрүлүшүн айтып атасыз да? Айлык, пособие, пенсия. Мына 2022 өзүңүздөргө белгилүү 2022 жылда бардык гос мамлекеттик органдар соцсферага айлыктар көтөрүлгөн. Анын ичинде эгер образованияны алсак 2022 жылы 80%га көтөрүлгөн. Саламаттык сактоо 51%га, культурага 100% көтөрүлгөн, анан социалдык коргоого 100% майын акылары көтөрүлгөн. Быйыл дагы азыр саламаттык сактоо системасында 50%га чейин жогорулоо болуп атат 1 октябрдан. 1 сентябрдан кечириңиз. Да, 1 сентябрдан 50%га чейин көтөрүлдү. Туура маалыматыбыз бар, уже айлыкты алышты, биринчи айлыктычы. Бирок ошол дагы медиктердин айлыгында бир аз жетишпегендиктер бар да. Ошон үчүн ушу тармакка көбүрөөк берсеңиздер. Ошо менен чогуу айтайын дегеним, саламаттык сактоо жагына 71 миллиард сом бир жылына бөлүнүп туруп, туурабы? Же билим берүү жагына, билим берүүгө 71 миллиард. Саламаттык сактоо тармагына канча? 2023 жылда 31,5 миллиард багытталган. Анын ичинде 22,6 миллиард сом ошол фонд милдеттүү камсыздандыруу фондунун аркылуу каржыланган, калганы Минздрав аркылуу каржыланган. Эми билесиз, чындыгында элибиздин ден соолугу, билим берүү тармагы бул эң маанилүү стратегический тармак. Ошондуктан мен сунуш иретинде дагы айтат элем сиздерге, мүмкүнчүлүк болсо, ушу бюджетти карап туруп саламаттык сактоо багытына дагы бир аз көбөйтсөк. Билим берүүдө бүгүн 71 миллиард сом, саламаттык сактоо жагында 31 миллиард сом болуп атат да, дээрлик бир 50%-ын берип атпыз. Эми баягы элде ден соолугу болсо, анан экономика, анан кийин өсүш, анан кийин алдыга жылыш болот деп ойлойм. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Анан дагы бир акыркы капвложение боюнча да 16 миллиард сом бөлүпсүздөр да. Ушуну дагы көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк барбы кийин мына 25 жылдан? Урматтуу Илимбек Кубанычбекович, жалпысынан 23 жылда 26,8 миллиард сом багытталды. 16,8 миллиард сом бул баягы капитал салымдар республикалык бюджеттен, 10 миллиард сом казыналык милдеттенмелер чыгарылган. Быйылкы жылы бюджет жактан уже 17 миллиардка чейин чыкты. Казыналык милдеттенмелерден 15 миллиард болуп 32 миллиардка чейин көтөрүлдү быйылчы. Бул жакта өтө жакшы жумуштар болуп атат. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.